Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым баарыбызды сактасын. Жараткан Алла Таала бул ааламды өзүн таанытыш үчүн жараткан. Бул дүйнөнү insandın paydasına, insandın zarılçılığına, insanın rahatına, insan için yaratkan. İnnemâ huliktu dünya li aclikum. Dünya sizler için yaralgan. Hava sizlerge gerek, su sizlerge gerek, yer sizlerge gerek, asman, ay, gün, bardığı sizlerden kızmatınarda. Halaktukum li ajli, jana sizlerdi men özüm üçün jarattım deydi Allah Taala. Biz dünya üçün jaralgan emesmiz. Dünya biz üçün jaralgan. Biz Allah üçün jaralganбыз. Мындайча айтканда Алланы таанып, Алла Таалага шүгүр кылып, Алла Субхана ва Таалага баш ийип, Алла Таала берген буйруктарды аткарып, тыйгандан тыйылып, жараткан Алла Тааланын нематтарын күнөөгө сарптабай, таат ибадатка сарптап, мынакей Алла Таала бизди эмне үчүн жараткан? Түбөлүктүү ахиретти. Алла Субханаху ва Таала мен өзүм үчүн жараттым деп атат. Ким Аллага ибадат кылса, дүйнөсү да курулат, ахирети да курулат. Аз жашаса да, көп жашаса да. Бала чакалы болсо дагы, болбосо дагы. Бай болсо да, кембагал болсо да. Өңү куник болсо, сулуу айырмасы жок. Тоодо, шаарда, кайсы доордо, наоборот, бузукулук күчөйгөн учурда ким Аллага ибадатты бекем кармаса, анын даражасы бийик болот. Ошого жараша. Себептеген азыр дүние бузулганга кетип атат. Жылдан жыл, кылымдан кылым. Кыяматка жакындаган сайын адамдар бузула берет. Ошол учурларда ибадатты бекем кармаган, жараткан Алла Таалага жакындаган, өзүн күнөөлөрдөн оола кылган, сактанган, бунун даражасы башкача. Пайгамбарыбыз ошон үчүн айтты да саллаллаху алейхи ва саллям. Мен бир туугандарды көргөндө эң сайын каалайт элем деп. Сахабалар: "Я Расулаллах, биз сиздин бир тууганыңыздар эмеспизби?" Пайгамбар айтты: "Силер менин сахабаларымсыңар. Менин бир туугандарым кийин келет. Алар мени көрбөй мага ыйман келтирет" дейт. Алардын эң ушулардын амалы силердин элиңөрдөн жогору турат дейт. Не кайсы учурда? Алар силер не болдуңар дейт. Мени көрүп туруп ыйман келтирбей. Алар көрбөй ыйман келтирип. Ушундай фитнанын доорунда напсынын кулу болбой, Алланын кулу болуп жашаган, мына азаматтар ошолор дейт. Ибадат Алланын акысы. Ибадат Алланын акысы бул. Бул тууралуу вообще талкуу, ойлонуу, кылсамбы, кылбасамбы деп экилен болбойт бул. Акыл эле мээде болсо, болду. Ибадат кылышыбыз керек болот. Ошо ибадатыңызга жараша дүйнөңүз курулат, кабырыңыз курулат, ахиретиңиз курулат. Алланын акысын бергенге жараша. Бу дүйнөдө эң биринчи, эң улуу акы Алланын акысы. Мышыгыңыздын деле акысы бар сиздин мойнуңуздачы. Же аны багыңыз, же болбосо бакпасаңыз кой бер, же сатып бериң аны. Кыйнабаңыз аны. Ага зулумдук кылганга сизге укук берилген эмес. Акысы бар алардын деле. İnsandардын акысы бар. Жакындардын бардыгын, бирок эң биринчи жана эң улуу акы Алланын акысы. Ким ушу дүйнөдө Алланын акысын бербесе, ал каяка барат ахиретте? Анын жайы каяктан болот? Алла өзү айтып атат Кур'анда:
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. İnsan menen cindi men özüme ibadat kılış üçün jaratkan deydi. Oldu. Sizler menikisiңер deydi. Man kana lillah fakana Allahu lahu. Kim Allah'nıkı olsa Allah oşanıkı özüçü. Oşan için aytılınat. Men vajadallah vajada kulle şey. Man fakadallah fakada kulle şey. Kim Allah'ını tapsa bardık derseni taptı. Kim Allah'ını jogotsa bardık derseni jogottu. Bardık derseni jogottu al. Eç nerse tapkan jok. Allah'ını taptınız, bardık derseni taptınız. Dünyonuzdağı, ahiretinizdagi. Allah'a ibadat kılaylı, şirk keltirmeyli. Allah'a hiçbir nerseni tengdemeyli. Anın tengi yok. Tengdeşi yok, okşoşu yok. Kudreti çeksiz, kazınası çeksiz. İlimi çeksiz. Nematları çeksiz. Nematları çeksiz. En mıhtı ibadat kılganlar paygambarlar. En mıhtı ibadat. Ne üçün? Antkeni alar Allah'ını jakşı tanıganlar. Allah'ını kançalık tanısanız oşonçoluk ibadat kıla alasız. Allah'ını tanıgandın atı iman. Allah'ını tanıgandın atı iman. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifatı. Ve fi anfusikum afala tubsirun. Man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Allah Kur'an'da aytadi da, ey, özüңөрдүн жаныңарды жакшы карасаңар, көзүңөргө көрүнбөй атат Аллахтын кудретинин белгилерин. Чеги жок. Man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Kim özün tanısa, жаратканын таный. Демек, өзүбүздү таныганга жараша Аллахты таныйбыз. Өзүбүздүн ачып жумганы, өзүбүздүн ар түрдүү өңдү көргөнү, бул да Аллахнын неаматтары. Бирок bundan дагы чоң неаматы көз Алла арам кылган нерсени карабай койгону. Allah kayaka buyruk verse oşonu karaydı. Gayırdan tıysa anı karabay. Kul lil mu'minin yaguddu min absarihim ve yahfadu furucahum. Aytıp koy ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mu'min erkeklerge, imanı var erkeklerge aytıp koy, gözlerini saktaşsın deydi. Uyatlı yerlerini saktaşsın deydi. İbadattın damı gözdü saktoodu. Adam gözün kançalık saktaganga hareket kılsa, gözdü saktoo tildi saktagandan kıyın. Kim tili menen gözün saktasa inşallah imanın saktaydı. Kılgan jakşı amal sowopторун saktaydı. Dinin saktaydı, avirin saktaydı, ahiretin saktaydı. Allah'ın buyruğu tüzden tüz buyruk. Kullil mu'minin. Mu'mindarga ayt. Kim imanı var o? Oşoga ayt. Oşoga tiyişelim. Yaguddu min absarihim. Gözlerini saktasın. Luqman-ı Hakim aytat balasına. Balam, birönün üyüne varsan, konoqa varsan, gözüңdü sakta. Anın kızların karaba. Gelinlerin karaba. Ayalların karaba. Gözüңdü sakta deydi. Dastorkonda otursan aşkazandı sakta deydi. Majliste otursan tilingdi sakta deydi. Negizi ele özüң jaman oylordan жүрөгүңdү sakta deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: İyyâke ve'd-dam fa innehu akdabul hadis. Jaman gümön kılgandan saktan. Ankeni jaman gümön kılı var go, bu sözdün en жалганы ушул дейт да. Bir bolot жалган сүйлөгөн болот. Bir bolot жалган gümön kılgan bolot.
Адамдын жалган күмөнү көп экен да жалган сүйлөгөнгө караганда. Мүмкүн bir ayda siz канча жолу жалган сүйлөдүңүз? 5 жолу. Bir ayda 5 жолу жалган сүйлөдүңүз. Бирок bir ayda канча жолу жаман күмөн кылдыңыз, ушуну айтың. Жаман күмөн көп экен да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат, бул сүйлөгөндөн, жалган сүйлөгөндөн дагы жаманыраак да бул. Анткени бул көп экен да бул. Алла субхана ва таала буйрук берип атат, көздөрдү сактагыла. Кыямат күнү көзүңөр жооп берет дейт. Көздөн сурак алабыз. Мен бердим, каякты караттың, кайсы нерсени көрсөттүң, кайсы нерсени көрүп мага тапшырдың. Көз Алланын нематы, ошол эле кезде аманаты. Ла тaqfu ма лейса лака бихи илм. Билбеген нерсеңдин артынан түшпө, эч качан түшпө. Көрбөгөнүңдү көрдүм, укпаганыңды уктум, билбегениңди билем деп айтпа. Инна сама вал басар вал фуад куллу улайка кана анху мас'ула. Анткени көз, кулак, жүрөк ушунун ар бири кыямат күнү суралат деди. Көз, кулак, жүрөк. Алла Таала бизге берген муну. Илимдин булагы үчөө. Илимдин булагы үчөө. Ушу үч нерсе менен бизчи, көзүбүз менен, кулагыбыз менен, жүрөгүбүз менен илим алдык. Атабыз ким экен тааныдык. Апабыз ким экен тааныдык. Бардык илимди ушу менен алдык. Бирөөнү тааныдык, өзүбүздү, экиге экини коштук, 4 экенин ошол жерден билдик, кулак менен. Кулакка кирбесе каяктан билет элек буну? Биле беребиңизби? Бардыгын илимдин булагы бул. Ошон үчүн Алла Таала сурайт. Көздөн өзүнчө сурайт, кулактан өзүнчө сурайт, жүрөктөн. А жүрөк марифат. Аллаху акбар. Чыныгы илимдин борбору жүрөк. Ошондо дин да жүрөккө байланыштуу, иман жүрөккө байланыштуу, илим жүрөккө байланыштуу. Аллахумма салли ала Мухаммад. Алла Таала ар бир инсанга мүмкүнчүлүк берет, сөзсүз мүмкүнчүлүк берет. Оңолсун, ахиреттин куруп алсын. Ар бир инсанга Алла Таала аманат катары мал дүйнө, жан дүйнө, жөндөмдүүлүк үчөөнү берет сөзсүз. Бул аманат ар бир. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанды туура иштеткенин жолун айткан, малды туура иштеткенин жолун айткан. Жөндөмдүүлүктү туура иштеткенин жолун айткан. Өткөнкү сабактагы темабыздын уландысы Алла Тааланын берген байлыкты көппү, азбы? Кыямат күнү Алла субхана ва таала сурайт, кайдан таптың, кайда сарптадың деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям экөөнүн тең илимин алып келген. Кантип таба турган адал жол менен, кантип сарптай турган адал жол менен илимин алып келген. Экөөнүн тең фазаилин алып келген, масаилин алып келген. Жол жоболорунда. Алла субхана ва таала инсанга байлыкты берет, ахиреттин куруп алыш үчүн берет экен. Ахиреттин куруп алыш үчүн. Бу дүйнөдө байлыгыңыз бар го, анын пайдасын азыраак көрөсүз. Ахиретте түбөлүктү көрөсүз. Бу дүйнөдөгү берилген байлыктын сиз көрүп аткан пайдасы ал аз. Ошо рахатыңыз, ошо бул аз. Эгерде ниетиңиз туура болуп, ахиретке эле жөнөтө берген болсоңуз, Аллаху акбар. Алла Таала биринчиден эселетип берет, экинчиден түбөлүктү берет. Бирге бир бербейт. Bir kurma sadaka kılsanız, kurma. Allah göğüytet, Uhud tosunda kıl, anan kaytarıp verir. Uhud tosun bilesizmi? Uhud tosu kança tonna? Kurmanız kança? Gram. Bir lokma, bir sındırım nan egerde sadaka verseniz, oşonu Allah subhanahu wa ta'ala bir sındırım nan sadaka bergendey dep aytpayt. Çoğun toğdoy kılıp durup anan soğun verir. Göğüytüp, östürüp, çoğoytup durup anan kaytarıp. Allah Teala bereşen san. Cömertsan.
Карим. Мына Карим қандай екен. Сұратпастан тұрып бергенді Карим деп қояды. Өйткені сұратып тұрып бергенде Сахи деп қояды. Сұратпастан тұрып бергенде Алла сізге, бізге ба жеткіз нематтарды сұратпастан тұрып берген. Көз, ме, Аллах, жүрек, бор, бүйрек. Табараниде риваят келеді Ибн Аббас разиаллаху анхумадан. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ма нақасат садақатун мин мал, ва ма мадда абдун ядаху би садақатин илля улқият фи ядиллах qabla an taqa'a fi yadi sa'il, wa la fataha abdun baba mas'alatin lahu anha ghinan illa fataha Allah alayhi baba faqri." Садақа бергенден байлық ешқашан азаймайды. Бұл бір. Пенде садақа бергенге қол ұзатса, мұнда айтқанда садақа бергенге әлі уже қолына тұрған болса, ал бірінші ошол бечараның, кембағалдың қолына түшерден бұрда Аллаға жетеді екен. Анан кейін аның қолына жетеді екен. Демек біз мынаны ушу сезім менен берсек, мен садақа беріп атам, Аллаху акбар, бұл бечараның қолына тиерден мұрда еле жаратқан Алла Таалаға жетіп, анан бұға тиеді екен. Шерес. Берген садақаңыз қандай кетеді екен? Сіз менен кембағалдың ортасында
Өзünün денсаулығы менен же жакындарыныкы менен алектенип калат. Ошентип өмүр азайып кете берет дагы, өмүрү бүтүп калат. Пайгамбарыбыз айтат, бадиру, шашылып койгула кичине. Кичине эртелетип койгула аз-маз. Жакшы амалдарды алек болуп калаардан мурда. Сеп алектенгенден кийин адам уже амал кылганга мүмкүнчүлүктөр азая түшөт да. وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَسْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ وَكَسْرَةِ صَدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تُرْزَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُجْبَرُوا. Өзүңөр менен Робуңардын ортосундагы байланышты бекемдегиле дейт. Не дейт? Эмне менен се аны көп эстеп, ашкере жашыруун садака көп берип, не болот? Рызкыланасыңар. Силерге жардам берилет. Кемчилдиктер бүтөлөт дейт. Үч нерсе. Турзаку, тунсару, тужбару. Силерге ырыскыңар
досың кошунаң бар, ким бар? Иә. Куда сүйөктөн 1,5 болсо айтып койсоң орайды. Иә. Бар эле. Байланыш издеп эле жүрөбүз өзү. Аны адамдар менен байланыш беребиз. А бирок негизги байланыш биз менен жаратуучубуздун ортосунда байланыш. Аны пайгамбарыбыз айтып атат. Бикасрати зикрикум лаху. Кантип байланыш түзөбүз деген суроо болот эми. Адамдарды коем мындай. Алланы көп зикир кылып экен. Алланы көп зикир кылсак, Алла менен байланышыбыз күчтүү болот экен. Алланы көп зикир кылсак, я Алла, көз бердиң, сага шүгүр, алхамдулилла. Көзүм бүгүн көрдү, алхамдулилла. Боорум, бөйрөктөрүм бардыгы жайында, алхамдулилла. Бүгүн мен тирүүмүн, алхамдулилла. Эртең ким бар, ким жок, Кудай билет. Bir aydan keyin kim var, kim yok, Kuday bilet. Bir yıldan keyin kim var, kim yok, Kuday bilet. Bu problema emas. Problema emas bu, kim var, kim yok деген. Tiyak kanday olur, problema ayakta. Kimnin kabırı kanday olur, kim kabırda kanti cevap verir. Mına problem o şerde. Kıyamet günü kim kimdi katarında tirilet. Kim kimdi katarında turat. Men ordum kayakta olur. Kıyamet günü men ordum kayakta olur. Az айтышып атпайбы? Протоколуңар каякта, мен ордум каякта. Все, сиздин ордуңуз табасыз. Бирок мына жерде Алланын алдында бардык адамдарды Алла тирилткенде, ошондо мен ордум каякта болот. Мен кимдердин катарында турам? Мен досторум ким? Мен сүйгөндөрүм ким өзү? Сиз бул дүйнөдө кимдерди жакшы көрүп жашадыңыз? Пайгамбар ушуну үйрөткөн бизге. Ya Allah, senin muhabbatını sorayım. Seni kim жақсы görse, oşanın muhabbatını sorayım der. Allah'ını жақсы görgende жақсы göreyle. İkincisi ne deyip? Ve kasrati sadaka fi sirri vel alaniye. Allah menen baylanış tüze turganın iki yolu var. Birincisi ne dedi? Köp Allah'ını zikir kılgıla, jana köp sadaka vergile деп атат. Qanday? Жашыруун дейт. Жана ашкере зарылчылык учурунда гана берилет. Негизги садака жашыруун. Риваяттарда келет. Кандай күнөөлөрүңөрдү жашырасыңар го, эч кимге айтпайчы. Кудум ушунда соопторуңарды жашыргыла. Жақшы işleriңерди, соопторду, күнөөлөрүңөрдү жашыргандай жашыргыла дейт. Биз күнөөлөрүбүздү эч кимге айтпайбыз. Ар бир өзү билет андан. Баарыбыз билебиз. Мен өзүмдүкүн билем. Сиз өзүңүздүкүн билесиз. Бул өзүнүкүн билет. Я, эч кимге айтпайбыз го. Атаңызга айттыңызбы, апаңызга, аялыңызга айттыңызбы? Кызыңызга, балаңызга? Жок, бизде башка бирөөгө айткандан уялабыз. Уялыш керек. Жүрөгүндө иманы бар, уялат. Уятуу жок, ар кимге айтыш мүмкүн ар балакатта. Мен мынанча иштим, мен мындай болду, тигиндей болду дегенди бар. Кудум ушундай күнөөңөрдү, айыбыңарды жашыргандай, эл билип калбасын, көрүп калбасын, шерменде болуп калбайын деп, сооп иштериңерди ушундай жашырыла дейт. Ошон үчүн садакаты сыр мынакей. Жашыруунда садака берип тур. Ашкере дагы. Ашкере эмне үчүн? Куржаладан, тооматтан, ушу сараң деген тооматтан кутулуш үчүн. Анча-мынча берип коет. Экинчиси башкаларга мотивация. Берейли кичине, давай ташта. Ушу менен курулат деп атат мынакей. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят бар. Ажип. Муслим шарифтики караңыз. Караматул аулия. Олиялардын керемети кандай экенин айтат. Сахи Муслимде сахи хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, буну рависи Абу Хурайра разияллаху анху. Байна раджулун фи фулати минал ард. Бир киши ээн талада жүргөн экен да. Фасамия саутан фи сахаба. Булуттан бир үн угуп ээн талада жүрсө, булуттан үн чыккан да. Ошақтан угуп атат. Күркүрөгөн үн эмес, кадимкидей эле үн мындай. Кандай үн дебейсизби?
Иски хадиқата фулан, паланчанын багын сугарып кой деген үндү укту да. Булуттан угуп атат, паланча кишинин атын айтып атат дагы, ошонун багын сугарып кой дейт. Хадиқа деп коет, бакты айтат. Баягы забору бар бакты, аны ошол дуалы бар бакты хадиқа деп коет арабтар. Ошону сугарып кой деген булуттан үн укту да. Фатанаха залика сахаб фафрага мааху фи харратин. Ушундай үндү чыгарып элечи, баягы булут бар го, бир тарап болду дагы. Таштак жерге жамгырды төктү дейт. Жамгырды төктү. Фаида шаржатун мин тилка шираж кад истауабат залика алма куллаху. Ошо төккөндө арык бар экен, толуп тура суу толо болду дейт арыкка. Ана бул не болду? Фататабба алма. Бул арыкта суу каяка барат эми деп аркасынан түштүм дейт. فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحته. Ошон баратсам ошо аяк ары жамгыр жаады булуттан, арык толо болду, кетти. Аркасынан ээрчип бардым, себеп дегенде паланчанын багын сугар деген эле, ушу кимдин багына барат экен деп аркасынан түштүм дейт. Барсам эле бир бактын жанында бир киши турат дейт. Кетмени менен. Суулар тияка бурат го эми? Мисхат дейт. فقال له айтыптыр, "Я Абдулла, ма исмук?" Келип туруп эле ошо кишиге айтып турган кишиге. Кетменди кармап нары сууну буруп аткан кишиге. Алланын пендеси, атыңыз ким сиздин? Десе, баягы булуттан уккан үндүн азыр. Бул айтып тур, "Фақал лаху фулан ди исми лази самиа фи сахаба." Булуттан уккан үндү аты паланчанын багын сугар деп беле. Ошонун атын айтып тур кайрачы. Паланчамын дептир. Охо, фақал лаху я Абдулла. Анан бул кайры сурап тур ошо. Кетмен кармаган киши. Эмне үчүн сурап атасың менин атымы дептир. Өз атын айтты. Атын айтканда, бая булуттан уккан үндүн ошол атын айтылды. Анан бул кайра сурап атат. Эмне үчүн сурап атасың деген анан мен талаада жүрсөм, булуттан үн чыкты. Булуттан үн чыгып, паланчанын багын сугарып кой деди. Анан ошондо ээрчип келдим. Арык толо суу. Кимдин багы экен деп келсем, көрсө сиз экенсиз. Анан айтып атат, "Сиз өзү кимсиз өзү? Не иштерди кыласыз?" деди да. Бул айтат, "Мен ушу бактан чыкканды 3кө бөлөм" деди. Бир бөлүгүн өзүм бала чакам менен жейм, бир бөлүгүн бечара кембагалдарга таркатам деди. Садака кылам деди. Бир бөлүгүн бактын өзүнө кайра кайтарам деди. Бизнес өсүш керек да. Бардыгын жеп жок кылып өрбөй же барын садака кылып өрбөй. Бирок кандай кылат экен? 3кө бөлөт экен. Айтты го, окуп берейин. "Я Абдулла, лема саалтани ан исми?" Тиги айтып атат, кетмен кармаганчы. Алла Тааланын пендеси, "Эмне үчүн менин атымды сурадыңыз?" десе, айтат, "Сами'ту фи сахаб аллади хада мауху саутан юқал яқул исқи хадиқата фулан ли исмик фама тасна фиха." Мен ошо булуттан үн уктум. Мына суу келген. Ошол булуттан үн уктум. Ошол жерде айткан эле, "Паланчанын багын сугарып койгула" деп, сиздин атыңызды айткан эле. Сиз өзү эмне иш кыласыз деп суроо берди да. Анан айтат, "Кал амма ид култа хада." Ушунча сурап калдың, анда айтып коеюн. "Фа инни андуру ила ма яхруджу минха." Мына ушул бактан эмне чыкса, мен ушуну алга карайм дейт дагы. Ушуну топтоп, назар салып туруп, ага күтөп, "Фа атасаддaqu би сулусихи." Ушунун 1/3төн 1-ин садака кылам дейт сырасы. Бактан алган нерсенин 3төн 1-ин садака кылат экен. "Ва акулу ана ва ияли сулусан." 3төн 1-ин мен бала чакам менен жеймин дейт. "Ва арудду фихи сулусаху." Жана ошо бакка нары бери, мисалы аны үрөнү алыш керек, же болбосо күчөтүш керек. Да бир иштери бар. 3төн 1 ошого мен сарптайм дейт. Раваху Муслим, Муслим шарифте ривая. Демек тугандар, бул дыйканчылык кылуу, ошондой эле соода сатык кылуу, акча табуу, өзүнүн абийирин сакташ үчүн, адалдан акча табуу, өзүнүн абийирин сакташ үчүн. Мейлиби? Жана ошондой эле динин сакташ үчүн, жана Алла Тааланын акысын бериш үчүн бул Аллаху акбар сыймыктана турган, мактай турган амал болуп эсептелет. Ошон үчүн машалла дыйканчыларга, ошондой машалла соода тапкандар, адал тапкандарга
машалла деш керек да. Себеп дегенде бұл өзінің әмирін сақтап, динін сақтап, Алланың ақысын беріп шығарып беріп атау, бұл машалла. Ең абзел амал деп айтсақ болады. Әлбетте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сараң менен қол ашық садақа берген кишinin мисалын айтып кетірген. Сараң адам берген сайын қысылады екен да. Өзі бербейді, берсе қысылады да. Берешен адам берген сайын жүрегі кеңейеді екен да бұныңчы. Берген сайын жүрегі кеңейеді екен. Bir оқи айтайын. Язид ибн Аби Хабиб деген болған екен. Бұл кіші айтады, Марсат ибн Абдулла әл-Мазани. Марсат ибн Абдулла Мазани деген 90-шы хижриде дүниеден өткен екен. Бұл деген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қайтқаннан кейін 80 жылдан кейін кеткен екен. Табиин да. Мен деген Марсат ибн Абдулла әл-Мазани деген табиин болған. Абу Ханифа рахматулла алейх о киши 70-ші төреліп атпай бар. 20 жашында бұл дүниеден кеткен екен да. Ушул киши айтады, Ауалу ахли Миср ярух илал масжид. Мечітке ең бірінші барады екен да бұл. Вама раайтуху дахила масжид қатту ила фи куммихи садақа. Қачанда мечітке кірсем, мынау жеңінде сөз садақа болады екен да. Имма фулус кейде ақша салып қояды дейді. Ва имма хубс кейде нан салып қояды. Ва имма қумх дейді будай салып қояды дейді. Қала хатта руббама раайтул басал яхмилу. Кейде пияз салып алғанын көретілем дейді. Ана бір жолы пияз салып келгенін көріп алып, фаақулы айттым дейді. Я абал хайр, инна хада янтын сиябак. Мұна сіздің киіміңізді састат дейм, пияз әм жытты. Састат десем, ал айтты дейді. Я ибн Аби Хабиб, ей Абу Хабибтің баласы. Amma inni lam ajid fil bayt shay'an atasaddaq bihi ghayra. Үйде бұл пияздан башқа ешнәрсе таппадым садақа бергенге дейді. Ошон үчүн пияз ала келдим дейді. Башқа нәрсе болса башқа нәрсе алып келетелем дейді. Буғдайбы, нанбы, буга чейин. Кеше тыйым, пыйымбы ала келетелем дейді. Бирок эчтеке таппасам пияз ала келет, алып келетелем. Аллаху акбар. Ана мындай деген екен. Иннаху хаддасани ражул мин асхаби Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям. Емне үшін үшін айтады? Маңа пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам сахабаларынан бірісі мындай хадис баян қылған дейді. Анна Расулullah саллаллаху алейхи ва саллям қал, пайғамбарымыз айтыптыр, мындай дейді. Диллул муъмин яумал қияма садақатуху. Момунның қиямат күні момунның көлөкөсү анын садақасы депті. Қиямат күні момунның көлөкөсү, момунға беріле тұрған көлөкө садақаға жараша. Қиямат күні ешқандай көлөкө болбойт, барыбыз билебиз. Бирок сиздин бул дүйнөдө бергениңиз, садакаңыз кыямат күнү сиздин көлөкөңүз. Эгерде көлөкөңүз кең болсун, бышык болсун, ошого жараша садака да. Зиллул муъмин яумал кияма садакатуху. Кыямат күнү момундун көлөкөсү эмнекене? Мына потолоктон болбойт да мындай. Кичине күн ысык эле Açağız çıkıttı, Diyem boy, anı tamız bunu tamız Sen biri jeldet eşke çıkarlı. Toğayda çayaka varaylı. Bolsa gör biri 36 ile oldu. Özü. Kebir aytım, biz buradan oy kança oldu desem, 36 ile olgan yok. Ya, kanday oldu ga? Dün bol kettin o, bol rekord pробил. Ana mıranda. Bol 36 degen hiç kebirmez de. Мынау күн 15 миллион километр ұзақ. 15 миллион километр бізден ұзақтығы. Ушу 1 милге чейин келет да. Елестетіп қойыңыз, қайсы көлөкө туруштук берет. Кандай күн келет аталдыда. Пайгамбарыбыз айткан муну 1 милге чейин келет деген. Окумуштулар мына 15 миллион километр ұзақтығы бул окумуштулар айткан сөзү. Күн чоң да. Жер кичинекей болуп калат. Gündün içine 1 milyon 300 min gün cer batar. İçine salsanız. Oşunca uzaktan uşunca tavın gör. Жалын, ысыктыгын gör. Бияктан чыдай албай кетет адам. Мынаке көлөкө кандай көлөкө дейт. Ошон үчүн иншалла берген садакабыз Аллаху акбар. Бунун өтө көп пайдасы бар. Bir пайдасы кыямат күнү сиздин көлөкөңүз.
Эми кааласаңыз көлөкө кылыңыз, кааласаңыз көлөкөсү жок эле барып алың. Ал сиздин ыктыярыңызда. Аллаху акбар. Алла баарыбызга машаалла кыямат күнү арштын көлөкөсүн насип кылсын, Амин, амин. Раваху ибн Хузайма дейт манеке. Имам Ахмадтын риваятында Уқба ибн Амир разияллаху анхудан бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айткан: "Куллу имрин фи дилли садакатихи хатта юқда байнан нас." Ар бир адам өзүнүн садакасынын көлөкөсүндө болот. Те адамдардын ортосунда чечим чыкканга чейин. Ким бейишке, ким дозокко деп чечим чыкканга чейин, ар бир адам өзүнүн садакасынын көлөкөсүндө болот. Всё. Сиздин өзүңүз канча садака бердиңиз, ошонун көлөкөсүндө болосуз. Сиз канча садака бердиңиз, ошонун көлөкөсүндө болосуз. Сиз, мен, барыбыз. Адамдарга чечим чыкканга чейин де мааниси кандай? Бейишке кирген, так, дозокко кирген де. Бейиште болсо, машаалла, дозокко кирсе Кудай сактасын. Табараниде риваятында келет, Уқба разияллаху анхудан, пайгамбарыбыз айтат: "Инна садака ла тутфиу ан ахлиха харрал кубур, ва иннама ястадиллул муъмин яумал кияма фи дилли садакатихи." Садака берген кишини кабырдын ысыктыгынан сактайт дейт. Жана момун адам кыямат күнү өзүнүн садакасынын көлөкөсүндө көлөкөлөйт дейт. Демек, кабырдагы өзү ахиретте дозоктогу эки түрдүү азап бар. Замхарир деген суук азап бар. Жаханнам нар деген оттун азабы дагы бар. Оттун азабы дагы бар, сууктун азабы дагы бар да, ысыктын дагычы. Суук, ысык экөө тең бар. Азап. Бирок көбүнчө мында от болгондуктан ошон үчүн дозоктун оту деп аталып калган да. Атак суукта азап бар. Кабырда дагы ошондой экен да. Пайгамбарыбыз айтканда, бул кабыр бул үйүп койгон топурак деп силер ойлогула. Бул бейиштин бакчаларынан бир бакча, же дозоктун чукурунан бир чукур деген. Ошон үчүн дозоктун мындан пайгамбарыбыз айтып атканы, садака кабырдын ысыктыгын, табын жок кылат дейт. Умар разияллаху анхудан риваят: "Зукира ли, мага айтылган дейт, аннал амал табаха фатакул ас-садака ана афдалукум." Раваху ибн Хузайма вал Хаким. Амалдар бири-биринин ортосунда сыймыктанышат экен. Мен кыйын дейт экен, амалдар. Садака айтат экен, мен баарыңардан абзел менмин дейт экен да. Бардык амалдар бар, тарат дагы бар, намаз дагы бар, бардык амалдар бар, орозо бар, бардык амалдар бар. Амалдар бири-биринин ортосунда эмне кылат экен? Сыймыктанышат экен. Садака айтат экен, мен силердин эң абзелиңермин дейт. Анас разияллаху анху риваят бар. Айтат: "Кана Абу Талха аксарал ансар бил Мадинати мала мин нахл." Анас разияллаху анхунун өгөй атасынын аты Абу Талха. Абу Талха разияллаху анхума. Бул Мадина шаарында эң бай ансарлардан ушул болгон. Курма бак боюнча эң бай болгон. Анан ва кана ахаб амвалихи илейхи байраха бириха. Буга байда, байлыгы көп. Ошо байлыгынан эң сүйкүмдүү, эң жакшы көргөнү бириха деген ошол бир багы болгон экен. Ичинде кудугу бар экен. Суусу аябай даамдуу, ширин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мечитинин маңдайында. Пайгамбарыбыз дайыма ушунун багына чыкканда, машаалла, даамы, суусу аябай даамдуу болгондуктан муздак, курмабак, багы аябай кенен, чоң. Ушул Абу Талхага эң сүйкүмдүү мал мүлкү ушул болуптур да. Айтат: "Ва кана мустақбилал масжид", мечиттин маңдайында болчу. "Ва кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ядхулу ва яшраб", пайгамбарыбыз кирет эле, ошол жерде мимаин фиха тайбун, аябай суусун ичет эле. Анас разияллаху анху кийин айтып атат, Кур'ани Каримде аят түштү. "Лан таналул бирра хатта тунфиqu мимма тухиббун." Силер лан таналул бирра, жакшылыктын туу чокусуна эч качан жете албайсыңар. Өзүңөргө жакшы көргөн нерсени Алланын жолуна сарптамайынча деген аят түштү.
мақұл. Жақшылықтың игілігіне лән пайғамбар Алла Тағала Құран айтады: "Лән таналу бирра", жақсылыққа сен жете алмайсыңар. Ала алмайсыңар аны. Хатта тунфиқу мимма тухиббун, жақсы көрген нәрсеңерді сарптамайынша. Бұл келіп айтты Абу Талха: "Я Расулалла, мен ең жақсы көрген нәрсем ушу бақ. Мен сізге ушуға берейін. Сіз қарапты көріңіз дағы, кимге тура көрсеңіз ошоға бөліштіріп берейін. Мына мен ең жақсы көрген малым, Алла Тағала мындай деп атат: ушуны жақсылықтың туу чоқсына жете албайсыңар. Жақсы көрген нәрсені саптамайынша мен мынаны сізге бердім" деп келді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға алып келіп берді. "Я Расулалла, инна Аллах табарак ва таала яқул", Алла Тағала мындай деп айтады: "О Алланың елшісі, лән танал бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун", жақсылыққа жете албайсыңар өзіңерге жақсы көрген нәрсені Алланың жолына сарптамайынша дейді. "Ва инна ахабба амвали илайя байраха", мына ушул бақ маңа ең сүйкімді малым деді. "Ва иннаха садақа арджу бирраха ва зухраха индаллах", ушул садақа болсын, мен бұның жақсылығын жана қиямат күні Алла Тағаланың алдында соуын ушуну мен үміт қылам деді. "Фадааха я Расулалла хайсу аракаллах", сіз ушуну иштетиңиз, сарптаңыз, қайсы жақ Алла Тағала сізге көрсеткен болса, о жаққа сарптаңыз деді. Қала фақала Расулулла саллаллаху алейхи ва саллам, пайғамбар ошонда мындай деген екен: "Бах залика малун рабих, бах залика малун рабих", раваху Бухари ва Муслим. Охо, садақаға келді де, қандай пайдалы, малун рабих, қандай пайдалы мал деді. Бізге бір риwаяттарда айтады: "Охо, мына Абу Талхаға бейіште қанша құрма дарақ тигілді" деді. Кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Алла Тағалам қабыл қылсын, мына мен де қабыл қылдым. Еми, менің мына ойым", пайғамбарымыз айтты, "Менің ойым, сіз өзіңіздің туғандарыңыз бар ғой, атаңыздың бір туғандары, апаңыздың бір туған, ошоларға бөліп берің" деп қайра беріп қойды. Бирок мына сауаптың барын алып кетті да бұл. Ушу сахаба Абу Талха разияллаху анху, анасы разияллаху анху, мынаке өгөй атасы болот. Бухаридің риwayatында жана Муслимдин риwayatында. Демек бұл жерден дагы эмне билинди? Биз өзүбүзгө жакшы көргөн нерсени Алланын жолуна сарптасак, Кудай кааласа, ийгиликтин, жакшылыктын туу чокусунда жететкенбиз. Абу Хурайра разияллаху риwayat бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Бир киши бар экен да, мен сөзсүз садака кылам" деди дагы. Анан садакасын алып чыгып, билбейт да кимге бергенин. Ууруга берип коюптур да. Эртеси күнү кеп болду анан. Баягы садака берген киши ошо баягы ууруга берип коюптур. Айдан. Дагы садака берем деп эртеси күнү дагы садакасын алып чыгат. Чыгып билбейт да кимге берин. Берсе, зынакордун колуна түшүп калыптыр да. Я Алла, бул эмне болду? Үчүнчү күнү дагы садакасын алып чыгыптыр. Берсе, бир байга берип алыптыр да. Эртеси күнү кеп, баягы зынакорго берди, анан байга берди деген бардык сөздөр болгон да. Анан кийин болбосо анан элдер кеп калат да эми. Бул түнү чыгып, садака лейла ала гани. Мына түндөсү садака эч кимге көрсөтпөй берип атпайбы? Ал зынакор чыгып калды. Эч ким көрсөтпөй берсе, ууру чыгып калды. Эч кимге көрсөтпөй берсе, бай чыгып калды. Бардык элдер кеп кылганда, ана бул не деди? Караңыз. Аллахумма лакал хамд аля сарикин ва заниятин ва ганиин. Алла саңа мактоо болсун. Ушу ууруга тийгениге, садакамчы, ууруга тийгенине, зынакоргона тийгенине, байга тийгенине деп. Анан субханалла, ана буга айтылды. Эмне үчүн сен ушундай кылдың десе айтат. Буга фаутия факила лаху ама садакатык. Карап тур деди. Ушу ниети таза экен да. Сен ууруга садака кылдың го, фалааллаху ястаиффа ан садакатихи. Мүмкүн сен садака кылсаң керек ага, ууруга, мүмкүн уурлуктан кайтар деп. Менин ниетим ушулай анаке. Ушул уурлуктан кайтар. Зынакорго берди, зынадан кайтар. Байга берди, болбосо байга эмне үчүн берди деди. Байга айтат, мындай дейт. Байга бергени ушулдан сабак алып, бай дагы Алла Таала бергенден берер дейт ана. Буга айтты, амма садакаты факады кубилат.
сені садақаң қабыл болды деді. Ниетіне жараша екен да, қарашы. Ниетіне жараша. Ошон үчүн ар жакта кимге тийип калды деп сиз көп эле кайгыра бербең. Албетте мисалы садаканы мындай зекетти байга берсе өтпөйт. Аны караш керек, издеш керек, кембагалдын өзүнө бериш керек, максаттуу бериш керек, багыттуу берилиш керек. Алхамдулилlah мынакей Алла Таалам ниетиңизге карап, ушу сиздин бергениңизден оңолот да аны кара. Ошон үчүн айтат да, акимус сала ва атуз зака, Алла Таала, намазды тургузгула, зекетти бергиле. Алымдар айтат, намаз тургузса жеке адам оңолот дейт. Зекет менен коомчулук оңолот дейт. Коомчулук жүрөгү ток болуп, арамды таштап, алхамдулилlah зекетин берип, жакырчылык кетип, токчулук келип, коомчулук оңолот зекет менен. Бишкектин байлары эле зекет берсе, Кыргызстан проблемалар чечилет. Бишкектин эле бай жетиштүү, ашыгы менен. Ибн Масуд разияллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Айюкум малу варисихи ахаббу илейхи мин малихи." Карачы кандай сонун суроо. Айюкум силердин кимиңер? Малу варисихи, анын мураскорунун малы ага сүйкүмдүүрөөк өзүнүн малына караганда. Колу я Расулаллах, ма минна ахад илля малуху ахаб илей. Бизден бирөөбүз дагы баары бирибизге өзүбүздүн малыбыз сүйкүмдүү. Мураскордун малы деген мындай. Качан өлөсүн, сенин малың мураскорлор бөлүп алат да. Чүнктү эми пайгамбар суроо берип атат. Кимдин малы, өзүнүн малы сүйкүмдүүбү же мураскордун малы сүйкүмдүүбү? Сизге кайсысы жагат? Мен деле айтам да, өзүмдүн малым да. Чүнктү сахабалар бар ушундай деп айтты. Фа ин анан пайгамбар не dedi? Фа инна малаху ма каддама, анда угуп алгыла дейт. Анын малы, мал мүлкү. Кайсыны ахиретке жиберсең ошол. Кайсыны бу дүйнөдө таштап кетсең, ал сенин малың эмес, мураскордун малы дейт. Ахиретке жибергениң сеники, калтырганың мурастыкы. Ахиретке кандай жибересиң десе, ана Алла Таала берген, Алла Субханаху ва Тааланын фарзы, буйрук берген. Зекетин берейли, садакасын берейли. Ушул бардык ахиретке жөнөткөн болуп эсептелет экен да. Түшүндүңүзбү? Ахиретке жөнөткөн болуп эсептелет. Бу жакта берген эмессизби? Калтыргансыз да. Бияка калтырып койгонсуз да. Ал сиздики эмес, ал мураскордук ал. Сиздики качан? Ахиретке жөнөткөнүңүздө. Пайгамбарыбыз айтып атат, саллаллаху алейхи ва саллям, "Фа инна малаху ма каддама ва малу варисихи ма аххара", равахул Бухари. Имам Бухаринин риваятында бул. Анткени эмнени сиз алдыга жиберсеңиз, ошо сиздики, эмнени аркага калтырсаңыз, ал мураскордук dedi. Абу Хурайра разияллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман тасаддака би'идли самаратин мин касбин таййибин ва ла яқбалуллаху илля таййиба, фа инна Аллаха яқбалуха бияминиhi сума юраббиха ли сахибиха кама юрабби ахадукум мухраху, хатта инна лухма ла тасиру мисла ухуд, ва тасдиқу залика фи китабиллахи та'ала, ва яқбалу тауба ан ибадихи ва яхузу садақат." Ким дейт? Bir mömöчөлүк садака берсе, бирок адалдан таапчы, bir mömö. Bir өрүк дейм, bir клубника, кулпунай, алма. Самара bir mömö деп. Ушунчалык садака берсе дейт. Акчалайбы, нам мененби, же болсо буудай менен, ушунчалык эле садака берсе, бирок кандай деп атат? Айтат: "Мин каспин тайибин", адалдан болсо дейт да. Адалдан болсо. Алла Таала өз таза зат, таза адалды гана кабыл алат. Арамдан садаканы Алла кабыл албайт. Арамдан Алла Таалам кабыл албайт. Ушундай кылса, жараткан Алла Субханаху ва Таала аны өзүнүн кудурети менен кабыл алып, жана ошол ээсине, садака берген кишинин ээсине үчүн чоңойтот экен. Кандай силер дейт, козуну чоңойткондой, козуну чоңойтасыңар кишине анан. Кудум ушундай кылып акырын чоңойтот экен дагы. Hatta bir lukma. Misali biz qanday? Boto gede, bu жерде rivayetlarda gelet, kulun, kozu, ulaq. Hem baldарын da, жануарларын. Ошолордун чоңойтконуңардай, жараткан Алла Субханаху ва Таала бул силердин бир сындырымыңарды
bir мөмөңөрдү чоңойтуп Ухуд тоосундай кылып кайтарып берет дейт. Ухуд тоосу Мадинада эң чоң тоо. Ухуд тоосу эң чоң тоо. Ошондой кылып кайтарып берет дейт. Буну Алла Таала Кур'ан-ы Каримде мына китебинде айтканы бар. Алла пенделеринен тобаны кабыл кылат, жана садакаларды алат дейт. Садакаларды алат дейт. Ва яхуз садакат. Караңыз. Пендени тобасын кабыл кылат. Тоба кылсаңыз, я Алла мени кечириңиз деп, тоба кылсаң, кечириң деп. Болды, Алла Субханаху ва Таала тобасын кабыл алат. Ва яхуз садакат, Алла садакаларды кабыл алат дейт. Мааниси кандай? Алла үчүн бердиңизби? Адалдан бердиңизби? Сиз ойлобоңуз, мен кичинекей болуп калды депчи. Ошо кичинекейиңиз ишке жарайт. Бир эле ихлас керек буга. Не керек экен? Ихлас керек. Экинчиси адалдан болуш керек. Мен каспен тайып, адалдан. Күмөн, арам, арамго однозначно ал болбойт ал. Даже күмөндөн дагы этиятташ керек. Себеп дегенде күмөндөн да даже шектенип калдыңыз да, шектенип калган, даже шектенген мал менен кеп алымдарыбыз айтышат мындай, шектенген мал менен ажылыкка барбайлы го дейт. Шектенген мал менен. Арам мал менен го барса итак эле кабыл болбойт ал. Арам акча менен барса. Бирок шектенген мал менен болсо, жок, андан көрө лучше бирөөдөн карыз алып тур дагы, аны тигиге бер. Анан барып кел ана. Мына жердеки мынакей туугандар, Алла Таала садаканы кабыл алат деп атат. Алхамдулилlah, ким садака бере турган болсо бечараларга, алхамдулилlah, Алла алды деген маани мынакей ошо. Алла Таала алса, эмне кылып берет экен? Чоңойтуп берет. Ухуд тоосун көрсөңүздөр керек. Бир мөмө канчалык көлөмү канча? Ухудтун көлөмү канча? Бир мөмөнүн, бир өрүктүн көлөмү канча? Ухудтун көлөмү канча? Канча эсе деп ойлойсуз? Биздин берген садаканы Алла ошончо эселеп чоңойтат экен. Анан кайтарып берет мынакей. Hatta inna luqmata la tasiru misla Uhud dedi. Mına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet hadisi bol tuğanlar. Bir rivayette misla cebel toğdoy deb aytkan. Toğdoy deb aytkan. Ayşe nevizden rivayet inna Allah la yurabbi li ahadikum astamara ve luqma kama yurabbi ahadukum faluwahu aw fasilahu hatta takuna misli Uhud. Tabarani İbn Hibban. Allah Taala sizlerden şu bir mömöңөрдү, bir sındır, bir lukmaңарды, meyli, uşular көбөйтүп берет. Кандай силер чоңойтосуңар го тарбия кандай кылып, өстүрөсүңөр го, өзүңөр козу, улак, кул ушундай. Ухуд тоосундай кылып берет. Allah. Bir hadis, Allah мына караңыз, биз өзүбүз деле ойлобой аял бала чакабызга да соопторду кичине бөлүшсөк болот экен. Алар тамак пышырып берип атабы конокко? Мейли, сиз продукт алып келдиңиз, бирок алар пышырып берип, кудум ошондой соо болот. Кызматчы ким ошол жерде кызмат кылса, ал дагы соо болот. Ошон үчүн бир садака менен 3 бейишке кирет деген. Акчаны ушу ким чыгарган? Тамакты ким жасаган? Ким ошолорду кызматта таркаткан, бөлүп берип, мына. Бир садака менен 3 бейишке кирип атат. Арзан содабы же кымбатпы? Ана Абу Хурайра разияллаху анху риваят Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Мынакей Ади ибн Хатимден экен да бул сөзү. Жогоркусы экен Абу Хурайрадан экен. La yudkhil bil luqma min al khubs wa qabsat at tamr wa mislihi mimma yantahu bihi al miskin. Бечара пайда ала турган ошол мен курма болсун, нан болсун, ушудан Алла субханаху ва таала ушу аркылуу үчөөнү бейишке киргизет. Саласатан ал жанна. Роббул байт үйеси al-amir bihi. Себептен ошо буйрук берип атпайбы? Тамак жасагыла деп. Ва заужа туслихуху аялы пышырып берип атпайбы дейт. Вал хадим аллади юнавил мискин, а бирок кызматчысы алып барып берип атпайбы дейт. Ушу бир субханалла тамак менен 3 бейишке кирип атат. Ади ибн Хатимден разияллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма минкум мин ахадин илля сайукаллимухумуллах, лейса байнаху ва байнаху таржуман." Эрте кыямат күнү Алла Таала пенде менен сүйлөшөт. Алла мен пенденин ортосунда котормочу болбойт. Ким болбойт? Котормочу болбойт. Түздөн түз. Фаяндуру аймана минху фала яра илля ма каддама. Пенде оң жагын карайт экен да ошондочу.
Қараса, ақиретке эмнени жіберсе, ошодон башка эчтекени көрбөйт экен да. Сол жагын карайт экен, ақиретке эмне жіберсе, ошону эле көрөт, башка эчтекени көрбөйт экен. Алдын карайт экен, ваяндура байна ядайхи фала яра. Алдын караса эч нерсени көрбөйт, илля нар дейт. Дозокту гана көрөт дейт. Тилка важхи жүзүн алдында көрөт экен. Фаттакун нар валау бишикки тамратин. Пайгамбарыбыз айтты, дозоктун отунан өзүңөрдүн жаныңарды куткарып калгыла. Bir sınık kurmanı sadaka kılıp berip, sadaka berip olsun deyip bana. Jartı kurma. Bütün kurma emez. Bir şıkkı tamratin. Buna hadis tuğandar qarаңыздар. Fattakun nar velav bir şıkkı tamratin. Ушуга чейин айтты да, өзүңдү дозоктун отунан куткарып кал, өзүңдү, жаныңды дозоктон куткарып кал. Эмне менен? Жарты курманы садака кылып болсун да. Курма мынчалык эле болот. Ошонун жартысы. Менде эчтеке жок. Жөн эле жарты эле курма бар. Ошону садака кылып болсун, жаныңды куткарып кал деди пайгамбарыбыз. Себеп дегенде саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Эртеге Алла менен пенденин ортосунда котормочу болбойт. Ар бириңердин ортосунда кудум ушундай мамиле болот. Оң жагын карайт, алдыга жибергенин гана көрөт. Сол жагын карайт, алдыга жибергенин гана көрөт. Алдын карайт дейт, алда дозоктун отунан башка эчтеке жок ада. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты, фаттакун нар валау бишикки тамратин дейт. Bir rivayette man istata minkum ayyastatira minan nar velav bişikki tamratin falyaf'al degan. Ravahul Bukhari ve Muslim. Bu hadis jönökөй hadis emes. Bukhari jana Muslimdegi ekoğunda teң kelgen hadis. Munda rivayette kelet eken, kim sizlerden dozoktun otundan parda kılıp saktанууну kaalasa, anda jartı kurmanı sadaka kılıp bolsun, uşunu kılsın degen eken bana. Bu yerde mınday tuğandar mümkünçülükö jaraşa. Mümkünçülükö jaraşa. Mına bizdi kıynagan jok şariat. Ana mına jok. Oşa karağınızdagı eң bir kıynalgandar kimler var? Özüңüz karap görüңüz. Otoşolarga alhamdulillah. Tuğandardan egerde kıynalgandar bolso, ооруп аткандар болсо, кембагалдар болсо, кийими жоктор болсо, тамак ашы жоктор болсо, ошолорго садака кылганыңыз эки эсе болот. Туганчылыкты, экинчи садаканы. Ошон үчүн иншалла мынакей динибиз ушуну үйрөтөт тугандар. İbn Mas'ud radıyallahu anh rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат: "Liyaqi ahadukum vajhahu nar." Biröңөр sen dozoktun otundan yüzünü saktasın. Velav bişiqqi tamratin, jartı kurma berip bolsun dagı. Ayşe'ne özge Peygamberimiz aytkan: "Ya Ayşe, istatiri minan nar, velav bişiqqi tamratin, fa innaha tasuddu minel ja'i, masaddaha minel şab'an." Ravahu Ahmad. Ayşe, özüңdü dozoktun otundan kutkarıp kal, parda kılıp saktap kal, jartı kurmanı sadaka kılıp bolsun dagı. Sen jartı kurmadagı beçaranın aşkazana düşüp kalsa, kiçine tok bolot çöt da. Kiçine olsun da. Tabarani'de rivayet kelet. Rafi ibn Hudayş'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "As-sadaqatu tasuddu 70 baban min as-su." Sadaka jamanlıktın 70 eşigini jabat deydi. Kança? Jamanlıktın 70 eşigini jabat eken sadaka. 70 eşik javukta büttü. Sadaka verdin, jamanlıktın 70 eşigi javuk. As-sadaka tasuddu 70 baban min as-su. Jamanlıktan 70 eşikti jabat eken sadaka dedi. Abu Ya'la jana Bazzarda rivayetine gelet, Abu Bakr Sıddık razıyallahu anh aytat, Peygamberimiz minbarga çıkıp durup aytты: "İttaqun nar velav bişiqqi tamratin." Dozoktun otundan özüңөрдү kutkargıla. Jartı kurmanı sadaka kılıp berip bolsun da. Fa innaha tuqimul iwaj. Antkeni bul büküröygöndü tüzlep koyot. Wa tadfa'u maytata su. Jaman ölümdü getiret. Wa taqa minel ja'i mawqa'aha min şab'an. Kursağı aç adamdın biraz bolsa dagı tok kıla koyot. Sadaka jaman ölümden saktayt eken tuğandar. Neden saktayt ekeni? Sadaka jaman ölümden saktayt eken. Ana, jaman ölümdü getiret ekeni. Jaman ölümdü getiret. Kıyamet günü göleke oldu o.
Bir işi tiyakta oldu. Bu dünyada ne oldu? Maşallah jaman ölümden sakladı. 70 jamanlıktın eşigin jabap atsa. Sadaka. Dünyada dağı payda, ölüp atkan uçurda dağı payda, kabırda dağı payda, ahirette dağı payda, soğupta dağı payda. Mana sadaka dedi. Oşun üçün ahiretke bargan kişi bu jaka bir gelip keteyin deydi eken. Ne deydi eken? Tiyak ketkenlerçi. Bir gelip keteyin deydi eken. Gelip ne kılıp koyasın? Ne kılıp ketesin dese, sadaka verip keteyin deydi eken. Oroza karmap keteyin, namaz okup keteyin emес. Ne deydi eken? Sadaka verip keteyin. Alımlar aytат, ne üçün şunu aytат deydi. Deydi, жооп беришет да, тиякта көрдү да анын соогун дейт. Не болду дейт? Тиякта көрдү да анын соогун көрдү да дейт. Ошон үчүн бияктан кетип атат. Өзү вообще-то аятта келет да, өлүм учурунда любой адам армандайт. Не деп? Мен ажалым кичине да кое турганда зекетин берип алмаган элем, садака кылып алмаган элем. Любой адам арман. Ошого чейин Алла Таалам бергенден, Алла Таалам Кур'анда айтат, "Анфику мимма разакнакум." Биз бергенден бер, өзүңдүкүнөн бер деген жери жок вообще. Өзүңдүкүнөн деген жок. Не дейт? Биз бергенден дейт. Ойтулуп калат эми Алла бергени кандай? Оңой эле бунун жообу. Сизге мени ким берди? Акчаны санап аткан колду ким берди? Доллар же сомду ажырата турган көздү ким берди сизге? Анда оңой эле түшүнөбүз да, действительно, не только акча эмес, менин да бардыгын Алла берген экен да. Билимди ким берди сизге? Машалла. Алла Таала ошончо айтат, "Я юхалладина аману анфику мимма разакнакум." Биз бергенден бери, бардыгын бер деген жок. Мимма, ошолордон бир азын бер. Бир азын бер. Зекет канча? 40тан бир го. 40 коюң бар, бир кой кыйын болуп атабы? 30 уй бар, бир уй кыйынбы сизге? 25 төөдөн бир төө. 5 төөдөн бир кой. 40-ынан бир. Bir жылда bir. Andan başka sadakalar mı ne mınaki? Bismillah. Gayralı okutas diye niyet var özü ya. Toqta başka tema götөйлү же barız niyet kılaylı. Tamaşa, Allah razı olsun inşallah. Bir jandan da çın hem hakikat hem. Allah mağa dağı barı sizlerge dağı barı mınaki bize savaka katışlar Allah'ım tevfik versin. Elhamdülillah, İslam dini bir eşeğin dilüke, kayrındılığa ögüttügen din. Elbette, küçüğüzge jaraşa. Küçüğüzge jaraşa. Tabarani'de rivayet gelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "İnne sadakal muslim tazidu fil umr ve tammu maytatu su ve yuzhibullah biha el-kibr vel-fakhr." Oho, mınanı qaran. Müslümandın sadakası ömrünü göbeytet. Jaman ölümden tıyat. Allah Taala al arkılуу tekeberlikti, meменсип кыйынсынганды жок кылат дейт. Sadaka berip жүрген адам, Allahu akbar, ihlas менен берсе эле болду. Allah Taala жүрөгүнөн текеберлик тазалайт экен да. Не кылат экен? Текеберликти жүрөгүнөн дагы, жашоосунан да кетирет экен. Фахыр, кыйынсынып, мен баймын дей бербейт экен да. Кетирет экен ошо кыйынсынганды. Акчага чиренген, акчага кутургандын баарын жок кылат экен мына. Тазалай деген да. Sadaka берип турса, өмүрүңүзгө көбөйүп атса, жаман өлүмдөн токтотот, сактайт деп атса, эң жаман текеберлик деген жаман, бейиштин жытын жыттабайт деген пайгамбарыбыз ошону жок кылып атса, караңчы, бир садака менен канча иш бүтүп атат. Биз ойлойт окшойт, садака менен ошо бечаранын курсагын тойгозуп коюп бүттү окшойт деп. Жок, андан башка толтура иш. Сиз өзүңүзгө келе жаткан жамандыктын 70 эшиги жабык. Ömrüңүзгө береке. Эртеге кеч өлүмгө баары жолугабыз. Жаман өлүмдөн сактайт. Жаман өлүм деген эмне? Ыймансыз өлгөн жаман өлүм. Ошондон сактай турган. Атак баары эле өлөт. Жаман өлүмдөн сактайт. Тообасыз өлгөн, ыймансыз өлгөн,
Алланы наразы кылып өлгөн, залым болуп өлгөндөн Кудай сактасын да. Анас ибн Малик разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Бакиру бис садақа, фа иннал бала я ла ятахатта садақа." Аллаху акбар. Сіздер садақаға шашылғыла дейді. Анткени бәле бар ғой, садақадан оза албайт дейді. Андан өте албайт дейді. Аны абгондай албайт дейді. Мындай деп айтайын. Бәле бар ғой, қырсық, жамандық бар ғой, садақадан алын өте албайт дейді. Вообще алдына шыға албайт. Садақа бар жерде ал өзін таппай қалады. Жақсы? Алхамдулилля, Аллаха шүкір, алхамдулилля. Пайғамбарымыз айтқанда, хассину амвалакум биз закат. Зекет менен байлығыңарды қорғонға қоршап қалғыла, сақтап қалғыла деген да. Садақа менен ооруларыңарды дарылағыла деген. Садақа менен ооруларыңарды дарылағыла. Маз менен, укол менен деген жоқ. Не dedi? Садақа менен. Нем қараңыз, пайғамбарымыз не деп айтады? Ең ақылды адам айтады. Ең білімді адам айтады. Мынау жақта машалла біреуінің көз жашын тоқтаттыңыз, біреуінің içi tüyülüp қалған тоқтаттыңыз, садақа беріп отырсыз. Мұны жақта іш бітіп отырады уже. Ya, Allah şifa öğretti. Байлығыңарды, мал мүлкіңөрді зекет менен сақтап қалғыладағы құрчап қалла дейді. Хассине деген мындай крепость. Хасна хасин. Қорғап, чепке. Бебечараңарды неменен? Дау амрадакум бисадақа. Оорулыңарды дарылағыла дейді. Неменен? Садақа менен дейді. Дуа менен, жана жалдырап жалбыроо менен башыңарға келген бәленің толқынын күтіп алғыла дейді. Адамның башына келген бәленің толқыны. Амуажул бәлә деп қояды. Океанда толқын аябай ем болады екен да. Пайғамбар ошоға мисал келтіріп отады. Океанда жүргендер аны жақсы білет. Толқын қандай, корабльдерді не қылғанын. Бәленің толқыны ошондай келсе, аны истақбилу амуажул бәлә эмне менен? Биддуа ва тадарру, дуа менен күтіп ал. Қандай ғана біздің башыбызға, үй бүлөбүзгө, мамлекетибизге эмне деген ғана суноо келбесин, не менен күтіп алыш керек екен? Дуа менен. Эмнени күтіп алыш керек екен? Тадарру, дуа. Үммөттү биз эки нерсеге даярдайлы. Кичпейилдикке, Алланын алдында жалдарап жалбыраганга, дуага. Бүткүл адам баласынын башына канча кыйынчылык келсин, бунун баардыгын кайтара турган дуа менен, тазарру менен. Тазарру менен. Тазарру дегени ташта текеберликти. Кыйынсынганды, кутурганды, шайтандаганды ташта дагы Алланын алдында жалбыраганга өт, жалдыраганга өт, маселе чечилбесе келе анан. Адам көпкөндө, адам кутурганда Алла Таалам бәлелерди кой берет. Ошону ham туура түшүнүш керек. Бизди оңдош үчүн келди. Ушуга шүгүр кылыш керек. Келбей койсо ушу бойдон кетип барат, өлүп калсам эмне болду тиякта? Дагы жакшы, өлөрдөн мурда көз ачылып калды, тоба кылып, текеберлиги сынды, нормально эле бул. Буга пайда бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Бакиру би садақа", садақаға шашылгыла, алдына ала кылгыла. Фа иннал бала ла ятахаттаха. Анткени бала аны аттай албайт дейт. Бәле аттай албайт ага. Садақаны эртерээк кылып койгула. Бәле садақадан алдына өтө албайт, аттай албайт. Уважать этет экен да, уважать этет экен. Алдына өтө албайт экен да. Өтө албайт. Өтө албайт. Садақа ошондой экен да. Аллах. Аль-Харис Аш'ари разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Инна Аллах ауха иля Яхья ибн Закария би хамси калимат." Яхья деген пайгамбар болгон тугандар. Бул Закария пайгамбардын баласы болот. Яхья пайгамбар. Закария пайгамбар Мариям энебиз тарбия кылган киши. Мариям энебиз Иса пайгамбардын апасы. Акылбы?
Закария пайғамбарға Алла Тағала уыл берген, аты Яхья. Дуа қылған, о, қарғанда. Робби хабли мин ладунка зурриятан таййиба иннака самиу дуа. Маңа иманды ұрпақ бер деп Алладан сұрады эле, Яхья алейхиссалам берді да. Туғанда Иса пайғамбар үйленген емес, Яхья пайғамбар үйленген емес. Бардық пайғамбарлар үйленген. Екі пайғамбар үйленген емес. Ошонун экинчиси Яхья. Яхья пайғамбарға Алла Тағала вахид түшүрүптүр, 5 сөзгө өкүм бериптир. Канча? Буйрук бериптир. 5 сөзгө. Не дептир? Айямала бихинна ва яамура бани Исраил айямалу бихинна. Сен өзүң амал кыл ошо 5-өнө. И бани Исраилге буйрук бер, алар амал кылсын 5-өнө. Деп ушу хадистин эми бирин айтып атат. 5-өнүн бирөөсү айсы. Ва амурукум би садака ва масалу залика камасали раджулин асарраху аду фаусaqu yadahu ila unuqi wa qarrabuhu liyadribu unuqahu faj'ala yaqul hal lakum an afdiya nafsi minkum وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه. رواه الترمذي. имам Термизи, Ибн Хиббан, Хаким бардығы ушундай риваят кылышкан. 5 нерсеге буйрук берип атат. Алла Таала айтып атат: "Мен силерге буйрук берем садака бергенге" деди. Не кылганга? Садака бергенге буйрук берем деди. Бу садака бергендин мисалы ушундай бир кишинин мисалындай, аны душман туткунга алган. Мисал менен түшүндүрүп берип атат Алла Таала Яхья пайгамбарга. Bir düşman bir kişini karmap aldı, tutkun kaldı dağı. Kolun baylap koydu moynuna deyip. Ve karrabuhu liyadrib unuqahu. Жақында alıp geliyorlar. Moynunu alabız deyip. Başını çababız deyip. Düşman karmap algan, tutkunga algan, kolun baylagan. Emi başın keskenge жақındatып alып келет deyip. Oşonda bul aytatkanda, men bir nerse kılgıla özümdü deyip. Mına deyken da. Hallakuma nafta diye nafsi minkum. Özümdün canımdı bir fidya kılıp kutkarıp alsam bolağı deyken de fidya degemde tölömün berip. Ne degeni? Silerden uşu canımdı kutkarıp alsam bir tölömün berip kutkarıp alsam bolağı. Şunda bir jol var mı deyken de. Jana al kişi azdan köptön bere öğretken dağı özün canın kutkarıp ola deyken de. Az berip köp berip. Uşu misal ayttat sadaka bergen kişinin misali uşunday deydi. Ertege tübölüktü dozoktun otunan, tübölüktü korduktan, tübölüktü baktısızlıktan özün azdan köpten beri verip sadaka verip özünün canın andan kutkarıp olat degen misal bana deydi. Bak boldu. İnşallah Kuda kalasa özümüz dağı, bala çakabızda dağı, eldi dağı kayırımdılıkka, sadakaga, zeket bергенге inşallah айтабыз mı туғандар? Niyet var mı? Hareket kılamыз mı? Кичинеден баштайлы. Напсы айтпасын да, этият да сени. Ол айтканын енді. Напсы жакшылыкка чакырбайт го эч качан. Не болуп атасың? Бир эле сабакка келип ушундай болуп кеттиңби деп. Шайтан да. Бирок Алла Таалам товфик берсе кеп эмес. Ахиретте карайлы ихлас менен. Сұраныш дуа кылып коюңуз үчүн мен 11-класста бүтүп жаткам, анан алдыда ОРТ ошого дуа кылып коесуңар. Классташ дос туугандар, бир туугандар болуп беребиз дейт. Туугандар мындай ошо ОРТ акыркы күнү жаман көп сурап атат да дуачы. Мен бир нерсени айтайын. Бир шейхке бирөө келип сураган экен, дуа кылып коюңуз, мен уулду болоюн. Дуа кылыптыр анан. Кийинки жылы келеткен дуа уулду болоюн, дуа кылат. 3-cü güne dua, daha 3-cü yılıç. Ana ayıptı tutup, sen üylөнгөнсүңбү? Жоқ dedi. Мындай мына качка sen o ertege özü derden gelsin mi? Ya, eşteki derden okubay gelen bana dua kıldırıp öğrenmеңiz. Allah razı olsun inşallah. Dua menen alamdagı en çoğ okuyalar dua menen bitkön. En çoğ iyilikler dua menen bitkön. En çoğ zalimler dua menen başı жерге sayılgan. Musa paygambardын bir duası menen Firavundun 1.600.000 askeri жерге batkan. Suga çöpkön. Bir duası menen. Dua kılasыз. Azam болуп калды ошойт, Вакыт барбы? Анда шашылып алып.
А мен бұяқ кіріп біреу шығыды ғой. Уақыт бар ғой? Все. Ана Құда қаласа мына дуаға барып, сұраулар бүткеннен кейін чоғыла қылайлы. Алла Тағала игілік берсін, әлбетте. Уылдарыбыз, қыздарыбыз, машалла, оқып атады, даярданып атышат. Құдайым иншалла жеңіл қылсын. Кейде аябай жақсы даярдық менен деле сүрдөнүп айта албай калат, туура айтат. Мындай жерде учурлар болуп калат. Құдайым иншалла жеңіл қылсын. Өзі жардам берсін. Так. Суром төмөнкүдөй. Зекетке чогулган мүлк акчаны эсептегенде акцияларга дагы кошуп эсептейби? Акция бул компаниялардын долялары. Аны сатып алып, так, совместно дейм дейт. Совладелец болсоң болот. Же баасы көтөрүлгөндө сатсаң болот. Так, анда биринчи неме сразу кетели. Мындай. Зекетке чогулган мүлк акчаны эсептегенде акцияларды акция боюнча саналып атат да. Акцияда сизде кандай бир долевой немеңиз бар да, ошол мүлк бар. Мисалы бир завод деп коелу. Мен түшүнүшүмчө азыр сиздерге, сиздики кандай экени. Ошонун бир какой-то проценти сиздин мүлкүңүз да. Макулбу? Андан зекет берилбейт. Үйүңүз, заводуңуз сиздики толугу менен менчиги болсун же какой-то часть болсун, андан зекет берилбейт ал. Макулбу? Сиздин колуңузга түшкөн, ошо акциядан канча акча түшсө берилет бул. Эми экинчи, эгерде сиз азыркы мынандай долевой акчалай боло турган болсо, ошону алып сатар болсоңуз, кээде мындай да болот да, алып сатар. Баасы көтөрүлгөндө сатат. Ошо менен иштешет да. Макулбу? Анда бересиз анда. Эгерде бир заводдун части боло турган болсо эчтеке эмес, эгерде алып сатар боло турган болсоңуз анда бересиз. Түшүнүктүү болдубу? Кандай эле мисалы иттен зекет пекет бербейт, бирок ит алып сатар болсоң бересиң да. Бизнесиң болсочу. Түшүнүктүүбү? Эшектен зекет жок. Бирок мен бизнесим, мисалы эшек бизнес деп кой. Эшек алам, эшек сатам, эшек алам, эшек сатам. Мисалы, мышык алам, мышык сатам мисалы алат. Мындай боло турган болсо ошо неме болот да. Түшүнүктүү? Ит боюнча сразу айтып койгон, кээ бирлер эме кылыш керек, пайгамбарыбыз тыюу салган иттин акчасын сатып алгандан тыюу салган. Ал кутурган ит боюнча. Жоксо бул хадис мансух. Бизде Ханафи мазхабта итти сатып туруп акча алса болот. Түшүнүктүү? Так, кошумча айтып койдум да, сразу ошо кийинкиге мага суроо бериле турганга жообун бере кетейин деп атам да. Аль-Маида сүрөсүнүн 5-аятында мясо и женщины дозволены дейт. Ошол жагы кандай болот? Мясо и женщины дозволены дейт. Ан-Ниса сүрөсүндө 34-аятында түшүнүүгө оор сөздөр бар экен. Ошону түшүндүрүп коесузбу? Мен кары эмесмин, мун бар жат билди. Мындай кылыңыз да, ошо сүрөнү мен көрүп берейинби кандай экен. Мынал боюнча мясо и женщин дозволено дейт деген мындай ал. Китеп ээлери деп коет. Люди писания. Китеп ээлери ким? Насара жана Яхуд. Еврейлер, жөөттөрчү жана христиандар. Аларга китеп түшкөн. Таурат түшкөн, Инжил түшкөн, Забур түшкөн. Макулбу? Алар китеп ээлери деп аталат да. Люди писания дейт. Бизге Кур'ан түшкөн. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга. Ошол Маида сүрөсүндө айтат. Алардын тамагы бизге адал, биздики аларга адал. Бул бир. Экинчиси, алардын кыздары мусулмандарга адал эле деген. Бирок мусулмандардын кыздары аларга адал эмес, ал айтылган эмес. Түшүнүктүүбү? Тамак боюнча айта турган болсок, муздалган тамагы боюнча, именно эт боюнча айта турган болсок, эгерде алар, угуп туруңуз, азыркы бүгүнкү күндө ким Иса пайгамбарды Кудайдын баласы десе, же Кудай деп ошонун атына муздай турган болсо, ал адал эмес ал. Ал уже китеп ээлерине кирбей калат. Кудайдын атына деп муздай турган болсо, жана өзүнүн ошол Инжил же болбосо Таураттан карманган болсо, анда адал. Анан алардын аялдары боюнча бизде Ханафи мазхабта макру тахрими. Себеп деген эки жактан келет да. Иса пайгамбарды Кудайдын баласы дегенден дагы өткөн чоң ширк барбы дейт Абдулла ибн Умар разияллаху анхума. Себеп дегенде башка жерде мынарда одосуна өткөндө да ширк бар. Алар канча адал болот? Алла Куранда айтып койгонго,
мушрик еркектер мұсылмандарға қыздарын ала алмайды, мұсылмандар мушрик аялдардың қыздарын ала алмайды, алар категорически арам депчи. Вот ошол киргизип айтылган да. Ошо экинчи санама канчанчы аятыңызды мен байкабай калдым, канча дедиңиз? Аны 34-нчы аят Ниса сүрөсүндө көрсөтүп койчу, ачпай койчу, кайсы аятын көрөйүн. Улуттук банктар текшерүүчү болуп иштейм. Коммерциялык банктардын ишмердүүлүгүн текшерем. Жумушум адал. Жакшы эле? Кредитование мына ошол жерде онча бизде вопростор бар да, суроолор бар. Кредит бөлүп бергенде процентный ошончо. Айтып текшерүүчү боло турган болсоңуз, же болбосо ошол жерде бир охранник, же уборщица болсо, же болбосо переводдун боюнча маселелери болсо, алар жакшы эле алар. Ада проблема деле жок ада. Отуз төртүнчү аят ушул экен. Мына. Ар-риджал каввамуна аля ниса бима фаддалаллаху ба'дахум ала ба'д. Эркектер аялдарга көзөмөл, башкаруучу, кароочулар. Анткени Алла Таала кээ-бирине артык кылган. Ошон үчүн пайгамбарлар аялдардан болгон эмес, пайгамбарлар только эркектерден болгон. Үй бүлөнү дагы эркек чечет, эркек карайт. Эркекке моюнуна милдеттендирген үй бүлөнү бакканга. Ва бима анфaqu min amwalihim. Эмне үчүн артыкчылык берилген? Себеп дегенде булар акча таап туруп сырттап атпайбы? Фасалихату qanitатун хафизатун лил гайб бима хафизаллах. Ал эми салихат аялдар, мында имандуу, праведные женщины дегендей. Булар qanitатун, Алла Таалага моюн сунган, гайыпты, мындайча айтканда, күйөөсү гайыпта болгондо аберин сактаган. Күйөөсү жок учурунда аберин сактаган. Алла субхана ва таала сактаганга буйрук берген нерсе менен. Валлати тахафуна нушузахунна фаидухунна. Ал эми кайсы аялдардын тоң моюндугунан корко турган болсоңор, фаидухунна, аларга насаат айткыла. Аялың сага баш ийбей атабы, намаз окуп айтабы, же болбосо дагы бир башка немеби, гусул алып айтабы, насаат айтыңыз. Жакшынака, сен гыйбатты токтот, тияк бияктаганы токтот. Мисалычы, сен алхамдулилlah мынакей намазга, зикирге, дуага, таквалык менен насаат айт. Вахжурухунна фил мадажи. Эгерде насаатыңды кабыл кылбаса, төшөктө өзүнчө кылып кой дейт. Накулу вадрибу хунна, анан ургула деген жери бар да. Кээбилер ушуну урган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бетине урганга тыюу салган. Эгер таптан тилди албаса, тоң моюн болсо, кандай ур десе, бармак менен дейт. Аны таяк менен эмес, эмне менен? Бармак менен. Анан мен тамашалап коем. Бармаң урон этият да, кайрып алып дагы проблема болбосун деп. Же болбосо чачык менен деп айтылынат. Мисвак менен деп айт тафсирлерди берген. Мына биздикинде азыркындагы болуп аткан коомчулуктагы мурду башын талкалаган астагфирулла бул. Жок нерсе бул. Бул динсиздик. Бул болбойт мурду башын талкалаган. Жапайычылык бул. Акың жок, кыямат күнү жооп бересиң буга. Мына жерде айтып атканым. Эми айтат. Fa in ata'nakum, эгерде аялдар силерге баш ийсечи, fala tabghu alayhinna sabila. Аларга эми аша чаппагыла. Inna Allaha kana aliyan kabira. Жараткан Аллах субханаху ва таала өтө жогору, улуу зат. Куру домат менен жабыркаган агама дуа кылып коюңуздарчы. Вакытта болуп калды окшойт. Алла таалам жеңил кылсын. Амин. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله жараткан Алла ошо дуа үчүн айткандардын бардыгын кажеттерин өзүң көтөргүн. Мына ОРТ тапшырып атыштыр, я Алла өзүң жеңил кылгын, бардыгына ийгилик бергин. Я Алла жаштарыбыздын бардыгын ыймандуу, уяттуу кылгын. Жараткан Алла бардыгын күчтүү, намыздуу, берешен, я Алла берешен кылгын. Аллахым баарыбыздын эки дүйнөбүздү абад кылгын. Курдомотко я Алла чагылдыккандардын бардыгын өзүң куткаргын я Раббул аламин. Жаман сөз, жаман көздөн, кур жалалардан баарыбызды өзүң сактагын. Ва саллаллаху аля набийил карим ва аля алейхи ва асхабихи ажмаин. Амин би рахматика я архамар рахим.